Эми Яндекс таксидеги Алиса кыргызча сүйлөй баштайбы? Жогорку кеңештин депутаты жаранды сабап салды. Белгисиз демөөрчүлөр кайгыл кызматына белек тапшырды. Эфирде жаңылыктар берүүсү аны мен Элмирбек Нурбекулу алып барам. Саламатсыздарбы? Эсиңиздерде болсо, мурдагы саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев Алмазбек Исманкуловдун клиникасына келип, кызматкерлерден имаратты бошотуп кетүүнү талап кылган. Кийинчерээк ошол кездеги министр Исманкуловдун клиникасынын киребешине кум төктүрүп, андан соң Алмазбек Исманкуловго байланышка чыгып, тез арада имаратты бошотуп коюусун айтып, болбосо тиштерин бирден санарын билдирген. Бирок Исманкулов ага карабай имаратты бошоткон эмес. Эми мындай көрүнүш дагы кайталанды. Вице-мэр Нурдан Орунтаев аталган клиникага келип, ижара келишимин токтотуу чечимин кызматкерлерге тапшырып, клиниканын бардык эмеректерин сыртка чыгарып кетишкен. Вы должны нам составить договор. Я не понимаю. Вице-мэр Нурдан Орунтаев чынында көп иштерди аткарып келе жатат. Белгилүү болгондой, анын кылган ар бир иши эл тарабынан колдоого алынып, жакшы пикирлер айтылып келет. Себеби ал буга чейин жогорку кеңештин депутаты Элмурза Татыбалдиевдин үйүн дубалын кызыл чектен 2,5 метр чыгып кеткендиги үчүн алдырган. Бенде ошол Шүкүрөбөдө Элмурза Ракиевичтин үйү бар. Бар. Ошол себептен азыр мынакей ошо үй жөнүндө сөз болуп атат. Биз айтып атабыз, үйлөргө тийген жерибиз жок, болгону заборлорду гана алып атабыз. Биз муниципальный жерди бошотуп берүүсүн гана суранып атабыз. Иним, сен ошо менин үйүмө кол салып атасың. Эми Яндекс таксидеги Алиса кыргызча сүйлөй баштайбы? Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров кыргыз бийлиги кыргыз тилине колдоо көрсөтүп, бирок орус тилине зыян келтирбеши керектигин айтты. Бул тууралуу Жапаров 10 мартта Мир телеканалына берген маегинде билдирди. Маалымат инфраструктурасы негизинен Советтер Союзунун убагындагыдай сакталып келе жатат. Бүгүнкү күндө биз Алисаны кыргызча сүйлөтүүнү ойлоп жатабыз. Бул тууралуу Алматыда болгон жолугушууда урматтуу Мишустин мырзадан дагы сурандым эле. Мен Алисаны орусча, казак тилинде дагы сүйлөшүү керек экенин билдиргем. Биз мамлекеттик тилдерге орус тилине зыян келтирбестен колдоо көрсөтүшүбүз керек. Жапаровдун айтымында Кыргызстанда билим берүү жарандардын кыргыз, орус, англис тилдерин жана интернет тилин үйрөтүүгө багытталган. Ошондой эле ал кыргыз тилин билиш керек экенин, өзгөчө аткаминерлер билүүгө тийиш экенин кошумчалады. Кыргызстанда орус тилинен расмий тил катары баш тартуу маселеси маал-маалы менен талкууланып турат. Жада калса парламентте орус тилдүү чиновниктердин баяндамасын укпай койгон учурлар катталган. Можно на русском буду выступать. Короткая презентация о том, что сделано, и о причинах, наверное, можно тоже чуть-чуть остановиться. Все время идут споры. Сиз кимден уруксат сурадыңыз орусча даярдаганыңды? Эмне үчүн кыргызча эмес? У депутатов спросила разрешение. Кимден? Ким уруксат берди сизге? Төрагадан. Кайсы төрага? Сизден? Мен качан, мен азыр көрүп атам. Бизде бул жерде тартип ушундай, мамлекеттик тилде жасашыңар керек. Уруксат сурабай эле окуп кете бересиңерби? Ким уруксат берди? Рухсат берсеңиздер. Кыргызча жасаңыз. Кыргызча? Хорошо. Анткени менен президент Садыр Жапаров буга чейин орус тили өлкөнүн расмий тили бойдон кала берерин, анткени Орусиясыз Кыргызстан үчүн абал оор болорун айткан. Андан сырткары жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакеев өткөн жылы 25 ноябрда Бишкекте өткөрүлгөн элдик курултайда мамлекеттик тилди ар бир кыргыз жараны билиш керек экенин баса белгилеп, борбор каладагы райондордун аталыштарын өзгөртүүнү сунуштаган. Бул чоң талап болуш керек. Кыргыз менен кыргыз тилинде сүйлөшүүгө милдеттүү деген уран менен жасашыбыз керек. Биздин өлкөбүздө тилекке каршы көпчүлүк аймактарыбызда дагы да башка тилде, башка аталышта жер сууларыбыз бар. Биз ошону тез арада бардыгын кыргызчалашыбыз керек. Президент Садыр Жапаров Нарын шаарында көзөмөл кассалык машиналар жана жол кыймылындагы жаңа айыппулдарга каршы митингге чыккан эл менен жолукту. Бул тууралуу 11 мартта президенттин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Садыр Жапаров көзөмөл кассалык машиналарсыз салыктар толук түрдө чогулбай жатканын билдирген.
Акыркы убакта ишкерлер көзөмөл кассалык машиналарды милдеттүү киргизүүгө жана электрондук товардык транспорттук коштомону колдонууга каршы байма-бай нааразычылык акциясына чыгып жатышат. Акцияга катышкан жүздөгөн адамдар патент системасын калтырууну талап кылышууда. ККМ боюнча мен пандемик күнү чогултамын кабинетте. Сүйлөшөбүз, чечебиз. Бирок эсгерде болсун, ККМ болбой сайын биз салыктардын бардыгын толук ала албай атабыз. ККМ болбой сайын. Контрабанда менен алып келип туруп, базарларга чачыратып таратып кетип калып атат дагы, анан патентке списать этип иштеп атат. Миллиарддаган налог бизге бюджетке түшпөй калып атат. Анан келип кыйкырасыңар, мектеп салып бер дейсиңер, жол куруп бер дейсиңер, садик салып бер дейсиңер, светти кымбаттатпа дейсиңер. Мен анын баарын асмандан албайм да. Асмандан түшпөйт. Баарын контролго алышыбыз керек. Акыры барып бир 21-чи кылымдын жашоосуна өтүшүбүз керекпи? Өтүшүбүз керек. Угуп туруңар, токтогула, миш айтып келгиле. Казакстан, Өзбекстан, Россия бизден 15-20 жыл мурун эле өтүп кеткен ошол системага. Биз дагы деле патент деп өзүбүздүн бутубузду өзүбүз түшөп алып келатабыз. Анан бул ККМдин бир жакшы жери 8 миллион сомго чейин оборот болгон жөнөкөй жарандар ушул жерде турган. Бир тыйын төлөбөйсүңөр. Ошону жакшы билип алгыла. Эч кандай бухгалтердин кереги жок силерге. Жөн гана саткан товарыңарга чек жазып бергиле. Анан силерге ким оттон берип кетип атат, ошондон счет фактура талап кылгыла. Болду, бүттү. Өлкө башчы Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине Бишкектеги ресторандын биринде жаранды сабаганы айтылган Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абировдун ишин ар тараптуу иликтөөнү тапшырды. Бул тууралуу 13 мартта президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев билдирди. Президент Жапаровка Мушташу жана Жогорку кеңештин депутаты Жаныбек Абиров тарабынан жарандын сабалуу фактысы тууралуу маалымат берилди. Ички иштер министрлигине болгон окуяны ар тараптуу иликтөө тапшырылды. Бул жүрүм-турум мындай рангтагы мамлекеттик кызматкердин этикасынын стандарттарына туура келбейт. Баткендеги кыргыз-тажик чек ара жаңжалында жабыркаган 377 жарандын 36,2 миллион сомдук насыясы толугу менен жоюлду. Бул тууралуу 10 мартта Улуттук банктын расмий сайтына жарыяланды. Мекеменин маалыматына ылайык, насыяларды төлөй албай жалпысынан 514 тургун арыз менен кайрылган. Арызды кароо бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Кара Жыгач айылында башка бирөөлөрдүн 64 гектар айыл чарба багытындагы жерлерин басып алып, сатып жаткан шектүү кармалды. Бул тууралуу Борбордук телеканалга Чүй облустук милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 6 мартта Аламүдүн районунун ички иштер бөлүмүнө Кара Жыгач айыл өкмөтүнүн башчысы кайрылган. Анда ал 64 гектар жерге айылдын бир тургуну эскертүүлөргө карабай мыйзамсыз фундаменттерди куюп, электр чубалгыларын тартып жатканын айткан. Бишкек прокуратурасы 1 май районунун ички иштер бөлүмүнүн коомдук коопсуздук кызматынын кызматкерлерине карата иш козгоду. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматы билдирди. Ведомствонун маалыматына ылайык, кызматкерлер өз ишин статистикалык көрсөткүчтөн жакшыртуу максатында жарандарды негизсиз жана бир нече жолу иш жүзүндө жасалбаган укук бузуулары үчүн жоопкерчилигине тартышкан. Белгисиз демөөрчүлөр Ички иштер министрлигинин жол кайгул кызматынын башкармалыгында Hyundai 2022 үлгүсүндөгү 2 кызматтык унааны белекке беришти. Бул тууралуу 11 мартта Борбордук телеканалга кайгул кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, унааларды алып берген демөөрчүлөр ысымдарын атоону туура көрүшкөн эмес. Сиздер күндүн маанилүү жаңылыктар топтому менен тааныштыңыздар. Бизди Instagram, Facebook жана TikTok баракчасынан дагы көрө аласыздар. Кийинки берүүдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.